Hazret sizge ulutçulduk жөнүндө суроо бергим келет да. Бизде шариятта мен билгенден улутчулдук харам. Улутчулдук менен улуттук өзгөчөлүктү кармоонун айырмасы менимче өтө сыйка болсо керек. Ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Эмнеде ушул нерсе? Каягына өтүп кетсек, арамга кирип кетебиз, улутчулдукка. Каеринде жүрсөк, улуттук өзгөчөлүгүбүз менен жүрөбүз. Биринчиден, улут боюнча Алла Таала Кур'анда айтат, убакыттын аздыгына караганда, мен кыргызчасын өтө берейин. Эй адамдар, биз силерди бир эркек адам атамыздан, бир эне аба энебизден жараттык. Жана силердин араңарда улут, уруу, эл кылып жаратып койдук, бири-бириңерди, өзгөчөлүктөрүңөрдү тааныш үчүн. Демек, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана руханий баалуулуктар бар. Ушул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү араб болуп туруп, өзү айткан акыркы хутбасында арабтын араб эмеске эч кандай артыкчылыгы жок. Актын карага эч кандай артыкчылыгы жок деп. Ошол жердеги айтылган хадистерден ким улутчулукка чакырса менден эмес деген. Улутчулук үчүн жан берсе да менден эмес деген. Ошондо сахабалар сурагандай азыркындай суроо берген. Биз өзүбүздүн улутубузду жакшы көрсөк, улутчулукка киреби деген. Жок, кирбейт деген. Мисалы мен кыргызмын, кыргыз улутун жакшы көргөнүм бул улутчулукка кирбейт. Улутчулук каерде кирет? Башка улутта адилеттүүлүк туруп, сиз өзүңүздүн карап туруп, улутуңузда адилетсиздикке тартып койсоңуз, мына ушул улутчулук. Ушул жерде улутчулук. Мисалы, жерде бир цыган турат дейли. Ошонун экөөңүздө талашып кетип, акыйкатта цыгандыкы туура. Бирок мен ушу караптан Мыктыбек ажы кыргыз эле деп туруп, бул жака тартып койсо, мына улутчулук. Ислам дини адилеттүүлүк дин. Эгерде атаңызга каршы болсо дагы, эң жакын ата энеңизге, бир тууганыңызга, өзүңүзгө каршы болсо дагы, ислам ошол күбөлүк бергенге турат. Исламда адилеттүүлүк жок да. Ошондуктан мунун чеги өзүнүн улутубузду биз сүйүшүбүз керек, жакшы көрүшүбүз керек, сыймыктанышыбыз керек, улуттук тил болсун, мынакей агай айтып кеткендей, кийим кечеби болсун, каада салттарыбыз болсун, ушуларды биз кармап, башка өзбек улут, мейли алар топой кийсин. Башка да улуттар бар бизде, баарды жашайт. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биз баардыгын сыйлашыбыз керек, баардыгын урматташыбыз керек. Бирок өзүбүздүн мына кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин кыргыздын каада салтын улуту бул биринчи орунда турат. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.